Биздин үйлөрдүн сапаты чердегинен баштап подвалына чейин сапасыз курулган. Ипотекага алган үйлөрүбүз сапатсыз жана батирлер өз наркынан кымбат баада сатылган деген ой менен бүгүн Ош шаарынын жашоочулары маалымат жыйын өткөрүштү. Тургундар Оштон 2016-жылы 6% чен менен ипотекалык үйлөрдөн батирлерди алышкан. Даттануулардан улам 2019-жылы ипотеканын пайыздык ченин 6%дан 4%га түшүргөн болчу. Азыр жашоочулар 4% ченди да таптакыр алып салууну талап кылышууда. Биздин көйгөйүбүз ушул үйүбүз кымбат берилген, мамлекет пайызын кошуп берген үчүн төлөштөн кыйналып жатабыз. Көп балалуулар аябай көп, 4-5 балалуулар бар. Үйүндө бирден гана киши иштейт. 10 миңге жетпеген айлык алат, 14 миң, 13 миңди каяктан төгөт? Сапатта курган үйлөрдү 25.300дөн берет экен. Биздин сапасыз үйлөрүбүз ушундай кымбат берилип калган. Бизге өзү негизи 23.300дөн берилиш керек экен эле, бизге ошондой 32.500дөн берилип калган. Салынып аткан үйлөр өтө арзан болуп атат да, биздики өтө кымбат. Основной суммасынын үстүнө 268 кошкон. Плюс 6%. 6% баягы кредит алганда төмөндөйт го төлөгөн сайын. Наоборот, биздики өсүп кетип атат да. Жашоочулар 1 чарчы метр жер 31.500 сомдон түшүп, үйлөр базар баасынан алдаганча кымбат сатылган деген ойдо. Учурда 4%дан 0%га түшүрүү же болбосо негизги бааны учурда сатылып жаткан батирлерге теңдеп берсин деген талап коюшууда. Азыркы түшүп аткан үйлөр менен салыштырып көрсөк, биздин үйлөрдүн негизги баасы алдаганча жогору экендигине күбө болуп отурабыз. Же негизги сумманы түшүрүп азыркы сумма менен теңеп бергиле, же болбосо дирекция тарабынан салынган үйлөрдүн процентин, же болбосо 4% алып бериле деген максат менен чыгып атабыз да. Бул жерде эч ким утурбайт, мэрия дагы, башка дагы утурбайт. Болгону бизге жеңилдик болот. Ошол максатта келип отурабыз бүгүн. Аталган батирден Анаркан Салимбай кызы 2017-жылы ипотекага үй алган. Арадан 4 жылга жетпеген убакыт өтпөй, үйүнүн дуалдарынын сырты көчө баштаган. Ал сапатсыз үйгө көп каражат төлөп жатабыз деп нааразы. Үйүбүз паңдайт, жашысыбайт, балдарым жай кышы менен ооруп чыгат. Ана мындай көп эле дуалдарыбыз үчүн көчүп түшүп атат. Эме айнектеринен суук кирет, эшиктерден суу кирет. Айнектер ушу сапасыз коюлганбы билбейбиз. Анан биз ошо көчүп келгенде эле мындай көп турчу эле, азыр эми уже түшүп баштады да. Үйлөр сапатсыз жана шарты жок деген Миргүл Эсенова балдар ойночу аянтчанын жана унаа токтотуучу жайдын жоктугун айтып, мындан улам негизги баасын түшүрүп берүүсүн айтат. Бизде балдар аянтчасы каралган эмес. Үйдөн чыгарыбыз менен эле балдар жолго жүгүрүп чыгышат. Кээде коркобуз ушу коопсуздугунан балдардын. Арка жагыбыздагы жок площадка детский, астыда дагы жок жол. Ушуга карабастан биз ушу үйдүн ипотекалык кредитти көп суммада төлөп атабыз. Ал эми Ош шаардык муниципалдык ипотекалык ишканасынын жетекчиси Кутманалы Абдрахман уулу батирлердин пайызын түшүрүү жана негизги сумманы түшүрүү жөнүндө буларга токтолду. 18 январь күнү атайын Ош шаардык кеңеш тарабынан түзүлгөн комиссия 4 багытта эксперттик топтор түзгөн. 28 январга чейин ал ошол эксперт топторго убакыт берилген. Ошол эксперт топтор өздөрүнүн жыйынтыктарын алып келишет. Ошол жыйынтыктар, ошол эксперт топтордун экөөсү, бирөөсү баштапкы баасы жөнүндө, экинчиси ошо 4% жана ошо жарандардын ошол пайыздын тегерегиндеги кайрылуулары жөнүндө. Мына 27-28 январь эртең болот. Эртең бүтсө 29-уна, 29-числого шаардык кеңеш тарабынан түзүлгөн комиссиянын төрагасына ал маалыматтар түшүшү керек. Андан кийин комиссия ошол 4 эксперттик топтордун корутундуларын талкууга алып, анан жыйынтык алып барат. Ипотекага берилген үйлөр Ош окуясынан жабыркагандардан ашып калган батирлер 2011-2012 жылдары курулуп, 2016 жылдан тартып ипотекага бериле баштаган жана 402 батир 6% чен менен сатылган. Зиягүл Болот кызы, Алтымыш Жантемир уулу, ТМЖ жаңылыктары.